Алымдар айтат, эгерде адам жаман ойду түп тамыры менен жок кылбаса, бул адамда тажассусту пайда кылат дейт. Тажассус десе бул тынччылык деген сөз да. Тынччылык дегендин мааниси кээ бирлер түшүнбөсө, мисалы, бирөөдүн жашоосуна кызыгуу, бирөөдүн жашоосун изилдөө, бирөөдүн жашоосун сураштыруу, мындайча айтканда бирөөгө мындай сага тиешеси жок нерсеге кийлишүү деген сөз да. Ошол нерсени пайда кылат. А эгерде адам ошол жанагы жаман ойду токтоткон жок да, токтоткон жок болсо, тынччылык башталат да. Тынччылык башталган кезде адамдын жүрөгүндөгү пайда болгон ой жүрөктөн талап кылып баштайт да, сен мунуну бил, мунуну такта, мунуну сен тастыкта деп. Анан адам ошентип тынччылыкка кирип кетет. Адам башка бирөөнүн жашоосуна кирип кетет. Өзүнө тиешеси жок нерсеге кийлигишип баштайт. Аллах Таала Куранда башынан эле бизди ушул нерседен тыят да, вала тажассасу деп.